Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары, менде жеке өзүмдүн ар кандай кырдаалдар болуп калат. Мынтип туулган күндү же болбосо сүйүнүчтүү иш чараны түндөсү дагы айтып калат. Өзүңүздөр дагы билип аткан чыгарсыздар. Бул учурда Москвадан атайын Гүлмира жана Жумагүл деген айымдар өзүнүн апасы болгондо дагы жап-жаш 77 жылкы 34-35 жашка чыккан Жамила деген эжебизди бүгүнкү туулган менен куттуктап коюумду суранып өтүнүштө эле. Бул менин программасына кошуп коюу дагы алар үчүн өтө бир ыйык милдеттердин бири болгондуктан мен ошол суранычты аткарганы келип, азыр ушул Дархан деген чайканага кирип баратам. Жамила энебиздин сиңдисине жана баласына, кызына болгон сүйүнүчүн сиздер менен чогуу бөлүшөмүн. Жакшылап байкап туруңуздар. Программасынын көрүүчүлөр, мен азыр ушул Жамила деген энебизди куттуктаганы келдим. Дагы Ош шаарындагы белгилүү ашканалардын бири болгон Дархан деген чайканада. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ой, араңы таап келбедикпи Дархан деген чайкананы? Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Мол гүлдү алып коесузбу? Бейшим апам деген бул жерде азыр торту бар. Сиз кимиз болосуз? Мен эжеси болом. Барбол деген фирмадан торт атайын. Рахмат. Майда. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Жамила эжебиздин канча жашка чыгып атат? Жамила сиңдим бүгүн 34. 34 жашка чыгып атабы? 35 жашка. Бүгүн куттай турган эди. Кечиресиздер урматтуу көрүүчүлөр, мен 77 жашты элестетип алыпмын. Бир аз адашып кеткен окшойм. 77 жылкы экен, урматтуу көрүүчүлөр, мен 77 жылкы, бирок 34 жашка чыкты деп элестетип алыпмын. Менин алдыман бир тууган эжеси тосуп алды. Атыңыз ким? Кандалат. Кандалат. Жамила эжебиз билбейби? Билбейт. Россияда кимдер куттуп атат? Жумагүл сиңдиси бир тууган, кызы Жумагүл Гүлмира. Кызы Гүлмира, Мына ошол айымдар атайын буйрутма берген. Ошол буйрутманы тапшырып кой элеми? Кана жүрүңүздөр. Рахмат, кош келипсиңер. Дархан деген чайкана деген каякта экенин билбей эле. Улам издеп жүрүп бир аз кечигип калдык. Гүлмира сиңдиңиз менен Жумагүл сиңдиңиз ой улам тарап кетишет, таркап кетишет дегенден биз шашылып келдик. 27 кабина. Эмиле келип, эмиле отуруп аттыгына. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр. Бул менин программасы. Ушул бир туугандардын да өзүнчө сыйын даңазалайт дегендей. Рахмат, силерге чоң рахмат. Келип куттуктап, дайым ушундай телевизионго, ушундай немелерге тартып, туулган күндөрдү өркүндөй бергиле. Рахмат. Рахмат силерге дагы. Рахмат сизге да ушундай. Жакшы күтүлбөгөн эле конок болдуңар. Жадырап жанап тосуңарыңызга рахмат чоң. Рахмат. Силерге дагы. Кана жүрүңүздөр, сюрприз чогуу тапшыралы. Белек бешиктеп тапшырып элексиздерби? Жок. Азыр чогуу тапшырабыз, урматтуу көрүүчүлөр. 27 кабинетте отурган. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Десоторуңуз жакшыбы? Жамила эжебиз ким? Сизби? Бул менин программасы. Бул ушундай бир туугандарды жана ушул аталарды, апаларды куттайт, бирок ошол эле мезгилде бир туугандар да даңазалайт да. Россияда ким деген сиңдиңиз бар деп ойлойсуз? Ким жөнөттү деп ойлойсуз ушул программанычы? Россияда көп сиңдилерим бар. Жумагүл деген сиңдим бар. Гүлмира деген, Гүлмира деген жакын бар. Кызыңыз бар,
Менин апам Кудай бурса ушу жакшы ниет кылам дейт, ушул 100гө чыксын, 100 жашындагы өзүнчө башкача белгилеп берем, бирок бул биринчиси алга чыкса болсун дейт да. Бейишим апам деп сизге мындай гүл менен тортун жөнөтүп берди. Бул Барбол фирмасынын торту, атайын ушул жакшы адамдар үчүн атайын белек кылат. Анан бүгүн сиздин туулган күнүңүз экен, 34 жашка чыгып атасызбы? Туулган күнүңнен 35. Туулган күнүңнен Бул кубанычтын көз жашы, албетте кубанычтын көз жашы, бул сүйүнүчтүн көз жашы, эч ким элестеткен эмес, туурабы? Мындай куттуктайт эч ким элестеткен эмес. Азыр ушул Россиядагы кыздарына чалып койсоңуз байланыштырып коелу. Себеп дегенде алар дагы ушул жумушчу күнүн кыскартып сиз үчүн арнап, ушул түз эфирде байланышып, ушул атайын менин жөнөтүштү. Бул менин программасы, ушул менин дагы апам ушул программага өтө татыктуу деген ниетин билдирген. Ушу Гүлмира кызыңызбы? Гүлмира деген кызыңыз. Азыр саналуу секундтарда сиз менен учураштырабыз, байланыштырабыз дегендей. Урматтуу менин программасын көрүүчүлөр, Жамиле эжебиз аябай мындай өзүн толкундагандан бир аз жашып жиберди. Бирок бул сүйүнүчтүн, курсанчылыктын көз жашы болсун. Элестеттиңизби? Жаксыңарбы? Урматтуу эжелер, кандайсыздар? Жанатан мени шаштырып аткан жайыңызга жетип келдим, бирок бир аз издеп калганга туура келип калды. Ошентсе дагы сиздер айткан иш-чара эмеле башталыптыр. Мына ушул эжеңиз дагы азыр жаңы эле айтты. Биз ушул менин пешенемде сиздин эжеңиз жана Гүлмира айымдын апасы болгон Жамила деген айым менин пешенемде, маңдайымда турат. Куттуктай бериңиздер. Бияка куттуктап койсоңуз, көрсөтүп туруп, куттукташтырып, амандаштырып. Рахмат. Рахмат айтсаңар келсин. Калмашкан колуңар көбүктүү болсун. Кыздарыңыздын жакшы күндөрүн көрүп жүрөбүз. Рахмат айтсаңар келсин. Силер дагы денсаулыгыңар болсун. Москвадан сюрприз бар. Рахмат. Калган туугандар баарыңыздарга ийгилик. Рахмат. Жеңе, кандай? Гүлмира куттап мынакей. Мынакей кайнилери мынакей, кайынсиңдилери баарыбыз ушул жердебиз. Силерге дагы чоң рахмат. Москвадан бизге куттуктоо жөнөтүп, сюрприз кылып. Урматтуу Жумагүл айым жана Гүлмира айым, ушу сиздердин өтүнүчүңүздөрдү мен Гүлмираны кошуп коюп. кыска аралыкта жеткизгенге аракет кылдым, бирок аябай чукул арада уюштуруп калдым. Мага билдиргенде бир 4-5 сааттын гана жүзү болуп калды. Ушул программага менин дагы эжем жана Гүлмира кызыңыз, менин дагы апам татыктуу деген ниетин билдиришип, атайын буйрутма беришип, мени жөнөтүштү эле. Гүлмира деген кызыңызга дагы жаныңызга кошуп койсоңуз аябай сонун болот эле. Ал дагы апасын куттуктап, апасы менен бир кусалыгын жазып алат эле. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул менин программасы. Апа менен баланын жана ошондой эле жакындардын бир ушундай бир мамилесинин ысыктыгын, ушундай бир жакындыгын билдире турган чоң идеологияны сиңирген программа. Ошондуктан Гүлмира эжени дагы байланыштырган атат азыр. Учурдан пайдаланып, Гүлмира эжебиз бир связга чыгып атат окшойт да. Мына Гүлмира деген чыкты, мына связга. Гүлмира деген чыкты связга. Бирок улай кошула албай атат. Эми келет. Мынакей. Апам чыгат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр бир аз байланышты бир аз эптей албай атабыз, бирок негизинен кандай болгон учурда дагы биз кошконго аракет кылабыз. Өчүрүп туруп чакырсак. Жок, ушул жерден эле кошуп койсо болот өзү негизичи. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда кошуп туруп чыгарып койсо. Мынакей. Чыкты, мынакей. Эми апасынын маңдайына көрсөтүңүз, мына Гүлмира айым. Апаңыздын маңдайында турам, эми сүйлөшүп, учурашып алыңыз, мына кусалыкты жазып дегендей. Бияка бир өрүңүз смартфонду. Кызыңыз менен сүйлөшүңүз. Кандайсың кызым? Рахмат. Денсаулыгың болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Туганыңыз менен апам, өмүрүңүз узун болсун, денсаулыгыңыз чың болсун, ар дайым биздин пешенебизге жаркылдап жүрө бериңиз. Аллахым ушундай жаштан дагы билди берсин.
жүзүңүздөн эч качан жылмай кетпесин. Ар дайым ушундай жаш болуп жүрө бериңиз. Рахмат чоң. Элдер туулган күнү болгон сайын жылдан жылга караса сиз жылдан жылга жашап барасыз го я. 34-35 жаш деп эч ким айтпайт апаңызды 18 жаш деп ойлопмун мен. Рахмат. Рахмат силерге дагы. Ушинтип убактыңарды кетирип, ушинтип жөнөткөнүңөргө. Ден соолукта болгула, оорубагыла, көп жашагыла. Дайым ушинтип сүйүнүчтүү тең болуп жүрөчү. Рахмат. Апаң сүйүнүчтүн көз жашын төгүп атат. Апаңыз ыйла берди, биринчи кыз келгенде ыйла берди. Кадимкидей көз жашын төгүп. Gözünüzün yaşı bir gana suyunuştan aksın. Suyunuştan göz yaşı olsun ha. Çık. Çık. Çıkpay. Acın canı çık. Suyunuştan mama öyleymeyiz. Boyakların var alma değil. Көп ыйла бербеңиz, боекторуңуз бар агып кетет дейт. Болды, сүйүнүп азыр токтоду. Рахмат, келгиле. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Жамила эжебиздин Россиядагы кызы менен жана ошондой эле сиңдиси менен бир ирет баарлашууну өзүңүздөргө арай көз чараймонтуп билдирип атабыз. Программа менен барып сюрприз кылгандарыңыздар үчүн. Рахмат. Программаңыздар ар дайым өнүгүү жолунда болсун. Рахмат сиздерге да ушинтип мына ушул эстелик болуп калат, Негизги программа. 1 миллион сом берсеңиз дагы мамашкаңыз башка жумуштарга жумшап бирок унутуп калышы мүмкүн, бирок бул программа элес болуп, тасма болуп, библиотек архив болуп калат. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар ар дайым. Апасын жана ата-энесин куттуктаган сый ушунчалык болор, урматтуу көрүүчүлөр. Анда кийинки келген конокторго маекти узаталы, Кудай буйрса. Айли, рахмат, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр. Торт келди, дасторкон. Отурабыз. Мынакей эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөр. Жамил эже, ордуңуздан орун ала бериңиз. Сюрприз кылып буларды чакырып. Бул менин энем деген программа ушул Гүлмира эже атайын апасына буйруган. Жана ошондой эле кийинки айылдан аты ким эле? Жумагүл эже дагы ушундай буйруган. Күн дагы монтип секундтарда ишке ашып атат. Азыр биринчи кезекте ким ушул туулган күнү менен куттуктайт? Кандай жүрүңүз? Белек бешкектерин тапшырганча чогул арада уюштурулуп калган программа. Бул ушундай сюрприздин негизги характеристикасы же болбосо мүнөздөмөсү ушундай болот. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Жумагүл Жамила эжебиздин кечиресиздер, себебинен жапжаш 18 жаш деп элестетип атабыз. 34 жаш деп эч ким элестетпейт. Мынакей арай көз чарай. Ушунчалык жаш сакталганын себеби эмне деп ойлойсуз? Сиз кимсиз болосуз? Мен эжеси болом. Улуу эжеси болом. Атым кандалат. Жамила сиңдим. Бүгүнкү туулган күнүң менен өмүрүң узун болсун. Ар дайым бүгүнкү күнүң кандай сүйүнүп, кандай маанайда жакшы маанайда тозосаң, ар күнүң дагы өмүрүң аягына чейин ар бир күнүң ушундай болсун. Бала Данияр менен бактылуу бол, ушул уул кыздарыңын жакшылыктарын көр, тойлорун көр. Дайым ушундай дасторконуң тууган урукка, кайын журтуңа, кыргыз элине ушинтип дасторконуң жайылып, ушундай жайыл дасторкон болуп жүрө бер. Көп жаша, ооруба, ар дайым бактылуу бол. Ошончо белегиңди. Онун айтканыңыздар келсин. Ушундай жашнакай жолукту башына салып жатат. Подарканын улугу курогу дейт эми эже. Себеп дегенде баягы сиз өзүңүздүн каалаган подаркаңызды ушул чогултулган акчаларга алып алсаңыз болот дегендикке барабар. Бул сиңдиси.
Эже өзүңүздү тааныштырып, бул адам сиз үчүн ким болот? Ушул боюнча бир өзүңүздүн бир ой пикириңизди билдирип койсоңуз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бир аз туруп турабыз. Себеп дегенде бул эжебиз сүйлөгөндөн баш тартты. Өз эрки менен. Бирок сиз сүйлөп баштадыңыз, биз бирок сиздин ким экениңизди билбей атабыз. Бул келин жеңеси. Кошулам. Мен бул кыздын жеңеси болом. Менин кайынсиңдим болот. Бүгүнкү туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ден соолук чың болсун. Дайыма ушинтип биздин жакшы эмелер, саналаштардын урмат сыйында жүрүңүз дайыма. Кыздарыңыздын, улдарыңыздын урмат сыйын көрүң. Дайыма сыйдын үстүндө жүрүңүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы ушул Бишкектен жол артып, аткарып дегенде ушинтип келаткан учурда эле ушул Жамиля эжебиздин туулган күнүнө күбө болуп калдык. Бирок аябай чукул арада уюштурулду Жамиля эже. Чынын айткандачы, себеп дегенде улам Россиядан экөө бирин койбой бири чалып, сөзсүз түрдө сиздер дем алганга чейин мен апамды куттап коюңуздар деген бир суранычын билдирди эле. Бул программаны сиз эми мындан кийин көрүп баштайсыз. Мындан кийин ушул программага катталып баштайсыз жана бааны бере баштайсыз, Кудайым буйруса. Кандай таасирленди эже? Улам эне деп ба, энелерди куттап калдым, бирок сиз энесиз. Бирок аябай жап-жаш көрүнгөн эне экенсиз да. Бирок эже деп сүйлөй берели, Жамиля эже. Кандай таасирленип атасыз? Мындан турам, буну күткөн эмесмин. Ийгилик каалайм ушулардын баарына. Силерге дагы ден соолук койсун, ишиңер өркүндөй берсин. Ар дайым ушундай жакшы нерселерди өнүктүрүп, ишиңер ишке аша берсин. Азыр сиз менен дагы кенен сүйлөшөбүз. Сиздин сөзүңүздү даярдап туруңуз, ырыңызды даярдап туруңуз. Себептен биз токтогулданып Жалал Абадка келип калганда аябай тынбай чалып башташты. Бул программанын негизги баягы тематикасы жана контенти ушул эң жакын адамдарга арналгандыктан кызыңыз Гүлмира жана сиңдиңиз Жумагүл айым ушунчалык сизди ыраа көрүп программага кошуп коюуну үмүттөнүшкөн. Азыр эми кийинки кезекке сөз берели. Кийинки сөз сүйлөөчү адамдарга бир жакшынакай бир өзүнүн каалоо тилектерин айтырганга мүмкүнчүлүк берели. Бул аксакалуу сөз берип койчу деп суранып атат. Муну жаш бала бул жака туруп турсунчу бир аз кечирип коесуздар. Ава, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы ден соолуктуруңуз? Бул ким болот сиз үчүн? Kızın atın kim? Jamila kızım. Bugünkü tuğulgan günün kutlu olsun. Ömürün uzun olsun. Allah salaman ne tilesin, ötülüğün yerde kabul olsun. Algan jarın menen, bala şakağın menen, ateneң menen, uruk tuğandarың menen baktılı olgun. Allah salaman ne tilesin, tileğin yerde kabul olsun. Yüzün açık olsun. Allah salaman ne tilesin, tileğine kabul olsun. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil ahireti hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika. Амин, урматтуу көрүүчүлөр. Бул балким сырттагы адам болсо дагы Жамиля эже, балким бир периштедир. Балким бир сизге бир умут калаган адам болуп чыгышы мүмкүн да, ошон үчүн баарына амин деп коелу. Кана кийинки сөз сүйлөөчүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде дагы мырзалар турат. Ушул мырзалар ким болду экен деген таризде бүгүнкү Жамиля эженин туулган күнүнө эмне үчүн чогулдуңуз деген ниетте бүгүнкү кеченин уюштуруучусу жана ушунун дасторкондун жакшылыкка жайылганынын себеби ушу Жамиля жеңемдин туулган күнү экен. Туулган күнү кут болсун, өмүрү узак болсун, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрсүн, жүзүнөн күлкү кетпесин. Ар дайым бар болсун, бактылуу болсун. Ушу бала чакасынын пешенесинде ар дайым бар болсун. Сиздин ошол жеңиңиз болобу, жеңиңиз? Жеңем болот. Жеңи катары кандай адам? Өтө жакшы. Кандай касиеттери бар? Касиеттери өтө жогору. Кандай мисал үчүн? Ачык маанай, эч кандай мындай кайгы капаны билбейт. Дамдуу тамактары болушу мүмкүн. Тамактары дамдуу. Балким кайнелерге үйрөтүүчү нерселер болушу мүмкүн. Ондай нерселер дагы бар. Билбеген нерсеңди үйрөтөт бардыгына. Кудайга шүгүр. Ой, айтканыңыз келсин. Бул ар бир айткан сөзүңүз кийинки күнгө себеп, кийинки күнгө үлгү катары калыптанып калсын. Андан кийинки урматтуу көрүүчүлөр, мына бир тууган кайын сиңдиси деп атат. Бул адамга эми жүрөктөн чыккан сөздөрдү арнай бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Акам экөөңүздөр бактылуу болуңуздар.
балдарыңыздын сый урматын көрүңүздөр. Сиздерди ака эже катары эмес, ата энем катары көрөм. Сиздерди баары үчүн мен сыймыктанам. Өзүм бир ата энемдей эле көрөм сиздерди. Бактылуу болуңуздар, главный ден соолук болсун. Ар дайым ушинтип тууган урукта Тасторкондун жүзүндө жылмаюу үстүндө жүрө берели. Главный ушу келген сиздерге да чоң рахмат, ыраазы болуңуздар. Кемчилик болсо кечириңиздер. Колдон келишинче Тасторкон жазып күтүп алдык. Рахмат сиздер үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, чоң рахмат сизге дагы. Урматтуу Жамил эже, мисалы үчүн сиздин туулган күнүңүздүн урматын чын-чынына келгенде ушу Кара Суу деген район бар экен. Ушу Кара Суу деген райондо Ысмайын ата деген кафеге барбай, кызыңыз, түп-түз кызыңыз, принципиалдуу кызыңыз бар экен. Менин апам барып куттабасаңыз болбойт деген өзүнүн бир ниетин билдиргендиктен биз ошол тарапты таштап келдик. Ишенесизби мына? Кара түндү айтып атабыз. Мындан өткөн бакыт барбы? Ушунчалык кызыңыздын жана сиңдиңиздин ушунчалык аруу тилектери орундалып атат. Эми бул мырзага сөз берели, бияка турсаңыз, бияка турсаңыз. Кечиресиздер, бирок бардыгы жакшы, бардыгы сонун, бардыгы сонун. Уулуна. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, уулу сүйлөгөндө калат мынакей. Апаңыз сиз үчүн кандай адам? Апам болсо эми тота райга ошош, рай болсош эме болгон. Бага ангел ошош. Адам, Бул адам ангелди сиз үчүн, туурабы? Сиз үчүн жүрөгүн берет. Сиз үчүн бардык өпкөсүн, жүрөгүн, бөйрөгүн берет. Куттуктай бериңиз. Туулган күнүңүз менен деп куттукпайбы? Кане? Туулган Туган күнүңүз менен апа деп койсом. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Жамил эже, бул ар бир айтылган сөздөр кийин сиз үчүн табирик болуп калат, сиз үчүн тарых болуп калат, сиз үчүн анан сиздин балдарыңыз үчүн бул баа жеткис белек болуп калат да, эже. Мына ушу сиздин колуңузда кармап турган белектер бул маанилүү эмес. Эң негизги нерсе ушул тасма. Менин элем программасы. Кийин сиз Кудай буйрса 100 жашка чыкканда биз дагы эле ушул бойдон болобуз, Кудай буйрса. Сиздер ушул бойдон болосуз деген жакшы ниеттебиз. 100 жаштык, 60, 80, 90 жаштык торколу тоюңузга күбө болайлы, Кудай буйрса. Мынакей мына көрүп турат атайын, сезип турат, кандай кутталат, кандай апам, кандай сезимдерди калтырат экенин туюп атышат, алыста жүргөн кыздарыңызчы. Эми ушул канча балаңыз бар, канча? Bir kızım var. Небере чебере көрдүңүзбү, көрө элексизби? Жок. Неберенем Кудай буйрса жакын калды бул балаңыз. Кайсы кызым катары, но балдары бар. Небереден 3 Кудай буйрса. Ушул эки баланы тарбиялап чоңойтууда кандай түйшүктү баштан кечирдиңиз эже? Бул бир аз азыраак коебуз, себептен энебиздин сөзү маанилүү болуп турат. Оор болгондо оор болгон. Кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Мисалы, ачка калдыңызбы, ток калдыңызбы? Ондай учурлар деле болгон. Болдубу эже? Кудайга шүгүр, азыр. Болгондо болгон, ооба. Аны деле жеңип өттүм десем деле болот. Ушул балдар кантип чоңойот экен, качан чоңойот экен, качан менин колума жумуш алып калат деген тилектерди күн түн ойлогон учурлардан бир элес айтып берсеңиз. Эмне жумуш кылдыңыз ушул күнгө чейин? Мен көп эле жумуштарда жүрдүм. Мисалы үчүн, орчундулары. Орчундулар ресторанда иштеп жүрдүм. Ушуларды неме кылайын деп. Кайсы мамлекеттин ресторанында? Москванын деле, Кыргызстандын деле ресторандарында жүрдүм. Ушуларды чоңойтом, ушуларды чочойтом, ушулардын баарын эрежеге жеткизем деп, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиз бир аз толкундан сөз менен жеткизе албай атат, бирок ушул эки баланы чоңойтуудагы, даже бир баланы чоңойтуудагы өтө бир чоң түйшүктү салган энелерге бир көпчүлүк көрүүчүлөр даңк жана дүңк десем түшүнбөй атат. Даңк дагы анан кийин ушунчалык баягы авторитет, кадыр барк дагы энелер үчүн да бул. Ар бир мына өзүңүз айтып атасыз, мисалы ресторандарда иштегем деп, чет мамлекеттерде ушуларды багып, ушулар эч качан эч кимден кем калбасын деп ниетти чоңойтуңуз да туурабы? Ооба. Биз
жеткизүүгө эле аракет кылдым. Жамил эже, ооба дебей мындай бир от души сүйлөп берсеңиз, жүрөктөн чыккан сөздөрдү. Өзү аябай сонун сүйлөйт эле, азыр кичине неме болуп атат. Кокусунан сюрприз болуп Ошондой калды. кылган Чындап айтпады келе. Бул кокусунан уюштурулган сюрпризге кандай таасирлениңиз? Кылып калды, мен чыгып алып келип калдым. Эч ким айткан жокпу? Жок, эч ким айткан жок. Күтпөдүм беле. Мага звонок кылды, чыгың деди, чыгып алып келдим. Бул өзү дагы сүйлөп калды. Мен өзүбүздө ушундай эле отурабыз деген ойдо болгон. Бул оюма деле келген эмес. Эми ушул учурдан пайдаланып ушул жаш болсоңуз дагы мисалы ошол кийинки муундарга эмне дейт элеңиз? Себеп дегенде жаш болуп балдарым бага албайм деп таштап кеткендердин саны бир топ дегендей. Ошол эле мезгилде мына балдарды эрежеге жеткирип чоңойтуп койгондон кийин карылар үйүнө же көчөгө таштап кеткен балдардын саны дагы бир топ дегендей. Ушул жаш эне катары өзүңүздүн жаштын ниетин берет дейт. Ушундай бир кайсы бир деңгээлде кийинки муундарга сабак калсын эретте бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып берсеңиз. Демек ден соолук каалайм баарына эле. Эч ким калбасын ата энеден. Ар дайым ата энеси бирге болгон жакшы жанында. Ден соолук каалайм, оорубасын дейт. Ошо ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Жамил эжебиздин аябай ушундай касиеттүү сөздөрүн уктуңуздар. Жаш болсо да ушул эрелик сезимди туюп билип ушунчалык эки баланы болсо дагы тарбиялап чоңойтконуна биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Бирок ушул программада бир тапшырма бар эже. Себеп дегенде ушул Москвада жүргөн ушул кызыңыз апамын үнүн эми күндө видео вызов аркылуу, видео чакыруу аркылуу сүйлөшүп турам, бирок апамдын ырын көптөн бери уга эле келем дейт да. Ошого бир куплет ырдап койсоңуз, себеп дегенде бул ыр бейиштин ыры болуп калсын. Сиздин балаңыз үчүн жана сиздин сиңдилериңиз, жакын туугандарыңыз үчүн. Бир куплет. Эже, Жамил эже, 90 жашка чыккан энелер ырдап атат. Ооба да. Кызларына. Мында кандай келет? Заман бопурлар болсо деле, балага, энеге арналган ырлар болсо деле тартуулап койсоңуз болот. Көлөк көңүл ачарым, берекелүү жарпың жазарым. Унутуп калган. Улап күтөбүз. Балам бактым, балам базарым. Билет элем бирок толкундан жакшы келбейт. Мынакей, рахмат, чоң рахмат. Кол чабуулар кичине коштоп коебуз. Урматтуу бүгүнкү Жамил эжебиздин туулган күнүнө арналган иш-чаранын катышуучулары мына четинен сүйлөп жакшынакай сөздөрдү ыролоду. Эми ушул учурдан пайдаланып ата энеңизге бир рахмат айтып койсоңуз. Эми ата энеме көп эле рахмат айтып. Куран окуп турам. Тез эле экөө тең алымдан өткөн. Экөө тең бейишин берсин. Экөө тең бейишин берсин. Ар дайым эле эсимде, отурсам турсам деле. Азыр болгондо башкача болдум. Атаң энең менен кызың, кудайга шүгүр, мынакей уулуң, туугандарың, кайын журтуң, ака менен жеңем эми бейишин берсин ал жакта өтүп кетти. Ака менен жеңемден кийинки эле бизбиз. Мисалы үчүн бул сиңдим катары эмес, мен кызым катары көрөм буну. Себеби бул чоң кызым эле болуп калган. Иштегени келгенде үйүмө келип чоңоюп, азыр буларды көрсөм мен баардыгын эле кыздарымдай көрөм да. Мына чоң кызы, Москвадагы кызы, аны неберемдей көрөм. Мен үйүмдө жүрүштү, бул өзү айткандай иштеп жүрүп, мындай иштеп жүрдү. Ана мына азыр эми күйөө балабыз менен бактылуу болуп, мына уулду таап дагы кийинкисин, мына уулун чоңойтом деп өзү айткандай Россияга чейин барып иштеп, жакында келди Россиядан дагы. Мына Кыргызстанда болуп, быйыл мына тууган урук менен биз менен туулган күндү мынакей бүгүн чоң өткөзүп атабыз. Болгондо дагы өзгөчө күн менен, өзгөчө күн менен, өзгөчө мына силер менен биз күткөн эмес элек мындайды. Айрыкча ушул Москвада турган сиңдибиз, мына кызыбыз Гүлмира өкүңөргө чоң рахмат. Ушинтип ушул немени телевидениени бизге тартып келип куттуктап, апаңарды эмес, мынакта мен деле толкунданып, мына тууган уруктар баарыбыз толкунданып атабыз. Силерге өтө чоң рахмат. Булар да болсо силердин ийгилигиңер болду бизге болгончу. Өтө чоң сооптор жаады. Өтө сооп ишти кылдыңар. Мынтип чакырып, биз дагы аябай кубанычтабыз. Силерге дагы чоң рахмат. Иштериңерге ийгилик, ден соолук. Урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган эжеси ушунчалык батын албай толкундаган. Аябай сүйүнүп отурат сиңдим.
мындайды анча мынча ата эненин оюна түшүнө кирбеген нерсе болуп атат. Өтө кубанычтабыз, өтө сүйүнүп атабыз. Мына сиңдим сүйүнсө, мен дагы сүйүнүп атам буякта турупчу. Кызы, сиңдиси ал жактан ушундай силерге ошон немелерди алып келип, биз ушинтип тартып, алыс узакчадан келип тартканыңарга аябай чоң рахмат. Силерге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат эже. Себеп дегенде мынаса Жамил эже мисалы мына ушул кызыңыз жана сиңдиңиз ушундай сизди сыйлап аткан күндөн айтып койчу бир маанилүү нерсе сөз бул кайтар дүйнө да. Кудайым буйруса сиздин ушул ыраазычылыгыңыз бул кызыңыздын дагы балдарыңыздан кайтат, сиңдиңиздин дагы балдарынан кайтат. Албетте мына азыр ата энеңиз жөнүндө айтканда бир аз чашып кеттиңиз, себеп дегенде сиз дагы ушу ата энеңизди эгер көзү тирүү болгон үчүн сыйламаксыз. Мындан ашыра сыйламаксыз, ресторандарда той бермексиз, туурабы? Бирок аларга биз бул дүйнөдөгү пенделердин колунан демек Куран окуудан башка аргабыз жок. Биздин колдон эч нерсе келбейт. Ошолордун арбагы сезип турат, көрүп турат. Сиздин сүйүнүчүңүзгө ошолордун арбагы дагы ортоктош болуп турат эне. Бул мына ушул кызыңыздын демилгеси менен уюштурулган мен менен программасы ушул сизди келип ушул туулган күнүңүзгө 34-35 жашка кетип атса, Кудайым буйруса 70-80-90 жашыңызга келип таган балдарыңыздан мындан да чоң келетеди күтөсүз дегенде жакшы ниеттин белгиси. Чындап айтып атам да, жүрөктөн сезип атам. Ошондо дагы менин программасын чакырасыз, Кудай буйруса сөзсүз түрдө. Ошол күндө дагы биз ушинтип акылдап жашнакай болуп сиздин салтанатыңызга күбө болуп турабыз. Бардыгынан урматтуу көрүүчүлөр, жашнакай болуп тилектерди жашнак туруп аралаштырып, сонун кылып туруп бүгүнкү программанын бүгүнкү туулган күндүн баш атын баштап бердик. Калган туулган бөлүгүн жашнакай көтөрүңкү маанайда улантып бериңиз. Аягында сизден сурааныч, сизден өтүнүңүз ушул бир тууган сиңдиңизге жана ошондой эле ушул жерде турган баардык туугандарыңызга өзгөчө өзүңүздүн кызыңызга батаңыз берип койсоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерден гүлдү кармап турабыз. Жамил эжекебиз жаш болсо да көзүнүн энелик батасын берет да. Баарыңарга эле ден соолук, ийгилик, ушу алыстагы кызым менен сиңдимин ден соолугу болсун, бактылуу болсун, келечектери кең болсун. Ар дайым ушундай жакшылыктарды тең бөлүшүп жүрө берсин, тууган урук менен бирге болойлу, эч качан арабыз кемибесин, ынтымагыбыз үзүлбөсүн демекчимиз. Ошо менен бактылуу болсун. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздердин да ушундай жаш болобу, орто жаш болобу, улуу жаш болобу энеңиздер болсо, эртең кеч болот, бүгүндөн баштап куттап койгонго шашыңыздар. Себеп дегенде ата эненин көзүндө тирүүсүндө сыйлап ушундай бартап калуу ар бир баланын, кыздын ыйык милдеттеринин бири. Жамил эже, Кудай буйруса сиз да ушундай жакшы чөйрө менен жакшынакай тарбияланган балдарыңыз менен Кудай буйруса көп жашайсыз деген ниеттебиз. Ден соолугуңуз чың болсун ал үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай жакшынакай болгон энеңиздер болсо, анда алдагы телефондорго кат жазыңыздар. Биз ар дайым барып куттуктап, көңүлүн көтөргөнгө даярбыз. Жөнүм Мырза Казимкулов, жакшы туруңуздар. Рахмат силерге дагы. Чоң рахмат. Урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, биздин мындан кийинки программаларыбыздын демөөрчүлөрүнүн бири бул Барбол торт чыгаруучу, шириндиктерди чыгаруучу атайын Борбору болуп эсептелине турган болду. Ушул компания менен биз чогуу иштешип, ушул энелерге шириндиктерди, жакшы тортторду, жумшак свежий тортторду өз убагында жеткирип барабыз. Кудайым буйруса, мына ушул Барбол фирмасын терең ыраазычылык билдиргени атайын ушинтип сиздерге кайрылып жатам. Барбол жалаң энелер менен, Барбол жалаң аталар менен. Дегеле Барбол жалаң жакшылар менен. Урматтуу
Görüşler, урматтуу Менен программасынын сүйүктүү катталуучулары. Жогоруда өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт, баамдадыңыздар окшойт. Ушунчалык жаш болсо дагы Жамил эженин ушунчалык баягы толкундангандыгын, ушунчалык көңүлүнүн көтөрүлгөндүгүн, көзүнөн жаштар ыргып чыккандыгын. Бул албетте сүйүнүчтөн, кубанычтын көз жашы. Эч качан элестеткен эмес. Ушунчалык муундары бошошуп, ушунчалык сүйүнүчтүн ушундай сезимдерин өзүнүн жан дүйнөсүнө сиңирип алды. Мен азыр бул программанын бул жолку чыгарылышын ушул Ош шаарынын Дархан деген чайканасынан аяктап жатам. Учурдан пайдаланып Барбол деген торт чыгаруучу фирмасына өтө ыраазычылык билдирем. Себептен тортун кеч болсо дагы бөлүп берип, ушул энебиздин урматына арнап тапшырып коюңуз. Сүйүнүчүнө биз дагы сиз менен кошо ортоктош бололу, эл менен кошо деп ниетин билдиришкенден ушул Барбол фирмасынын тортун дагы көтөрө келгем. Тапшырдым, жана куттуктадым, жана башка бир жакшынакай болгон ой тилектерди орундаттым деген максатта. Жакшы туруңуздар, кызматыңызга мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Алдыдагы телефондорго чалып, кат жазыңыздар. 7 дубанга барганга даярмын.